Ana uyumuz mana bolup kuyup ketdi. Bu ne? Hame yo'q. Жаңы жылда Утурлай Жамалдиндин үйү толук күйүп кеткен. Тилсиз жөө электр зымындагы кыска учкундан улам тутанып кеткени аныкталган. Жашаган тамы өрттөнүп, аргасы алты кетип турган жабырлануучуга мамлекеттик камсыздандыруу уюму жардам колун сунду. Турак жайын камсыздандырып койгондун пайдасы тийип, ага 631 миң сомдон ашык каражат бөлүп берди. Давлатыбыздан жардам берер экен, манакы оса олонар экен. Эл ар кандай айта берет экен. Мен ага карабай үйүмдү камсыздандырып койгом. Өрттөнүп кетип, мына эми акча алып отурам. Эми бузулган үйүмдү оңдойм. Эгер камсыздандырбасам, анда мага уур болуп калмак. Талас облусунун тургуну дагы айылдагы тамын бир нече жылдан бери камсыздандырып келген. Эми Бишкектеги өзүнүн жана кызынын үйүнө келишим түзүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна келди. Жабыркаган адамдардан угуп атам. Ошолор жанагындай жабыркаганда камсыздандыруу компаниясы тарабынан көптөгөн ошол үйүн кайта калыбына келтиргенге чоң булар жардам берип атыптыр. Бирок серөөнө сактык керек. Кыргызда макал бар го, сактансаң Кудай сактайт деп. Ошо алдын ала сактануу жолун мыйзамдуу түрдө камсыздандырып келдим. Мамлекеттен жардамды өрт же жер титирөө, жер көчкү, сел, суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктан жабыр тарткан учурда алса болот. Азыркы күндө элдин көбү турак жайын камсыздандырууга басым жасап калды. 2022 жылы турак жайын камсыздандыргандардын саны 118 миңден ашса, былтыр көрсөткүч 137 миңден көп болду. Айыл жергесинде полис үчүн 1 жылга 600 сом, шаарда 1200 сом төлөнөт. Камсыздандыруу учуру келгенде 500 миң жана 1 миллион сомго чейин алууга болот. Акыркы сумма зыянды баалагандан кийин аныкталат. Мен чыга калганда могул крыло кетти. Могул эшик бекиген стойка кирип кетти. Анан могул эшик полностью кетти да. Өлкөдө дээрлик күн сайын унаа кырсыктады деген окуялар кездешет. Унаасын алдын ала камсыздандырып койгон Хандуло түнкүсүн жамгыр жаап жаткан маалда кырсыктап, башка унаа менен сүзүшүп алып күнөөлүү болуп чыккан. Жабырлануучу айткан чыгымдын бардыгын толугу менен мамлекет төлөп берген. Тиги кишинин машинеси бир 50 миң чыгым болду, ал ошо компания төлөп берди. Мен машинем болгону 1600 сомго камсыздандырган экен кызым. 1600 сом камсыздандырылып, бирок менин камсыздандырылган суммам 200 миңдин тегерегинде. 1 жылга камсыздандырылган, ошондо азыркы күндө 52 миңи төлөндү. 160 миңдей жылдын аягына чейин менде дагы суммам бар. Жана майда чүйдө камсыз эме ол ДТПлар болсо, ошого жарайт деген ойдомун. Болбой эле койсун. Негизи кырсык айттырып келбейт. Анын сыңары айдоочулар азыраак каражат жумшап унаасына камсыздандыруу полисин алса, жагымсыз жагдайга кабылып калган учурда башын оорутпайт. Жабыркаган унааны калыбына келтирген чыгымды мамлекет төлөп берет. Автотранспорт жасалган жылына көлөмүнө айдоочунун тажрыйбасына жараша 1700 сомдон башталып 5000 сомго чейин барат. Чыгымдын көлөмүнө карап максималдуу сумма 750 миң сомго чейин төлөнөт. Камсыздандыруу полис үчүн төлөм жылына 1 жолу гана алынат. Мындай кепилдиги бар жаран эч кандай камсанабашы керек. Мисалы айдоочу башка унааны сүзүп, күнөөлүү болуп чыкса дагы, жабыркаган унаанын чыгымын мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берет. Эгерде кырсыкка кабылган 2 унаа экөө тең камсызданса, экөөнө тең каражат төлөнөт. Камсыздандыруунун бир нече түрлөрү бар. Ал тургай жарандар өзүлөрүн дагы камсыздай алат. 6 милдеттүү түрү, андан тышкары 15 бул ыктыярдуу түрү бар да. Күнүмдүк жашооңон баштап турак жайыңды, автомобилиңди, ушул иштеп аткан иш буюмдарыңдын баарын камсыздап койсоңор болот. Көк бөрүчүлөрдүн дагы оюну билесиздер да. Ошо көк бөрүчүлөр да ошо оюндан бир кандайдыр бир жаракат алса, мамлекеттен бир жардам болсун деп, биз ошол камсыздандыруу уюму ошо көк бөрүчүлөрдү да камсыздап атабыз. Камсыздандыруу уюму иш баштагандан баштап 932 ошо камсыздандыруу окуялар болгон да, ар кандай табигый кырсыктар. Ошолорго мамлекеттик камсыздандыруу аркылуу 100 миллион сомдон ашык акча төлөнүп берилген. Камсыздандыруу ар кимдин өз ыктыяры, бирок акыркы кезде жер титирөө көп катталууда. Унаа кырсыктары боюнча дагы көрсөткүч жогору. Эртеңкисин ойлогон жаран камсыздандыруу полисин алып койсо, санасы да тынч. Кепилдик берген мындай программа дүйнөдө кеңири жайылган.